Бүтүндөй республика боюнча ири сатык комплекстеринин ээлери өлкөнүн эң бай адамдары. Булар кимдер? Булар Аскар Салымбеков, Мелис Мырзахматов, Чолпон Султанбекова, Турсунтай Салимов, Курманбек Байтереков, Камчыбек Жолдошбаев, Кубатбек Байболов, Эльвира Сурабалдиева, Чыңгыз Алканов жана башка кишилер. Бул иштен чоң киреше алыша тургандыгы баарыбызга белгилүү. Ушул базар ээлери республикабыздагы акыркы 30 жылдан бери ушул базарларды кармап келе жатышат. Жана ушул базарлардан эбегейсиз чоң байлыктарды топтошту. Мына бүгүнкү күндө ошол байлыктарды топтоп отурушат. Ошол эле мезгилде мамлекетке болгон мамилесин булар өзгөрткөн жок. Мамлекетке болгон, коомго болгон, ошо колдорунда иштеп аткан сатуучуларга болгон мамилесин өзгөртпөстөн, дагы деле ошол байлыкка тойбостон байлыктын артынан түшүп келе жатышат. Ошонун себебинен мына кечээки митингдерде ошонун себебинен болуп атат. Мына мен ылдыйда төмөндө ошол боюнча силерге түшүндүрүп айтып өтөмүн. Базар ээлеринен тышкары 10-дон 15ке чейинки контейнери бар көптөгөн ишкерлер, башкача айтканда супер арендаторлор дагы бар. Булар дагы ошол жердеги колунда бар адамдар болуп эсептелинет. Ар бир базарда, ошол эле Дордой базарын ала турган болсо, ошол жерде өздөрүнүн жеке 10-15 контейнери бар. Контейнерлердин баалары $50.000 $200.000 чейин турат. Ушунда ири ишкерлер бар. Алар дагы ошо налог төлөбөйбүз деп бүгүнкү күндө чыгып атышат. Булардын налог төлөө механизмдерин, налог төлөө системаны өзгөртүп туруп биз ошол именно бай адамдарга налог төлөтүүнү биз мындан ары жумушка киргизишибиз керек. Дордой базарын мисал катары алсак, бүгүнкү күндө базардын контейнер ижарага алган сатуучулары контейнерди жайгашкан ордуна жараша ай сайын 7.000-ден 300.000 сомго чейин төлөшөт. Ошол базар ээлери ар бир контейнерден ошол 300.000 сомго чейин арендасын алып турушат. Ошол эле мезгилде ошол жерде иштеген сатуучулар, жөнөкөй сатуучулар бир жагынан налог төлөө, бир жагынан аренда төлөө, бир жагынан шарттар түзүлбөй, чындыгын аларга өтө кыйын болуп атат. Мына ошолордун жашоо шартыны, ошолордун иштөө шарттарын өзгөртүш үчүн өкмөтүбүздө аракеттер жүрүп жатат. Сатуучулар чоң суммадагы акча төлөгөнүнө карабастан, базарда иштегенге жөнөкөй шарттар түзүлгөн эмес. Суук, санитардык шарттын, автоунаа токтотуучу жайдын жоктугу, электр энергиясы сатуучулардын көйгөйүнө айланган. Ушуга байланыштуу сатуучулардын ишин жеңилдетүү үчүн базар ээлерине жана субарендаторлорго биринчи кезекте ижара акысын кеминде 2 эсеге азайтуу керек. Бул жагдай алардын абалын жана алган кирешесин эске алганда кыйынчылык жаратпайт. Жана ишкерлерге калыптагыдай иштеш үчүн жагымдуу шарт түзүүсү зарыл. Бул маселени мен өзүм дагындай сөздөрүм менен айтып кетейин. Ошо баягы базар ээлери жана субарендаторлор ошол жерде отургандар 300.000-ден ар бир контейнерди алышат экен. Жанагы контейнердин ээлери болсо ошол сатуучуларга алар дагы ошо 200-300.000 сомдон акча алышат экен. Ошолорду биз кескин түрдө азайтышыбыз керек. Эмне үчүн бир адам же бир нече адам байыш керек дагы жүздөгөн, миңдеген адамдар ошонун азабын тартыш керек. Мына ушул маселеге көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Ошол 200-300.000 сомдон алып ар бир контейнерден 10-15 контейнерден, бирок налог төлөбөстөн, эч нерсе кылбастан ошол айына 2-3 миллион, кээ бирлери айына 5-6 миллион сомдон акча чогултушуп, жылына 50-60 миллион сомдон киреше табышып, бирок налог төлөбөстөн, ошол арендага алган акчаларын эч жерге көрсөтпөстөн көтөрүп жүргөндөр бар. Мына ошолорго биз чара көрүшүбүз керек. Ошондо гана социалдык акыйкаттуулук болот. Ал эми биз болсо жөнөкөй сатуучуларды ошол жерде бала чака багыш үчүн контейнерлерди арендага алып, ушундай кыйналып, кредит алып иштеген жөнөкөй сатуучулардын үстүнөн түшүп алып, ошолорду налог төлөгүлө дейбиз. Ошон үчүн налог төлөө системасын биз кайрадан карап чыгышыбыз керек. Түп тамырынан бери ошону изилдешибиз керек. Эмне үчүн ушул биз системага келип такалдык? Андан сырткары ошол бүгүнкү күндө төлөп аткан, эгерде базар ээлерине бир контейнер үчүн сатуучу 300.000 сомдон же 200.000 сомдон төлөп атса, ошону жок эле дегенде 2 эсе арзандатышыбыз керек. Же болбосо 3 эсе арзандатышыбыз керек. 300.000 сом аренда төлөп аткан сатуучу
100 000 сомдон төлөсө, ошол дагы арендага берип аткан байга жетиштүү болот. Мына ушул жагын карашыбыз керек. Ар бир контейнерди биз номерлеп чыгышыбыз керек. Ар бир контейнерди номерлеп, ар бир контейнер кимдики экенин билишибиз керек. Себеби ошол жердеги кээ бир биздин мына 20-30 жылдан бери Дордойдо эле алсак, Дордойдо иштеп жүргөн кээ бир бай бизнесмен ишкерлерибиз өздөрүнүн ушул шаарда эле 5-тен, 10-дон, 15-тен квартиралары бар. 2-ден, 3-тен, 4-тен үйлөрү бар. Өтө кымбат баалуу машиналерде минишет жана кымбат баалуу үйлөрдө жашашат. Жылына 3-4 жолу барып, башка өлкөлөргө барып дем алып келишет. Анан дагы ошолор налог төлөбөстөн качканга аракет кылышат. Анан жөнөкөй адамдарды чыгарып коюп атышат. Мына кечээки митингге чыккандар жөнөкөй адамдар. Ошо жөнөкөй адамдарды чыгарып коюшуп, мына силер ККМди киргизсеңер налогуңар көбөйөт деп аларды коркутуп атышат. Биз андай кылбашыбыз керек. Андан сырткары мына урматтуу президентибиз мындан болгон 2 күн алдын чогулуш өткүзүп өкмөттө. Ошол жерде баарыбызга тапшырманы берген. Жөнөкөй адамдардын, жөнөкөй сатуучулардын ишин оорлотпостон кайрадан жеңилдеткиле деп атат. Ошолорго жардам бергиле деп атат. Ошолорду барып мен өзүм көрөйүн, бир аз ошолорду кыйнап жибердиңер окшойт. Жөнөкөй адамдарга шартыны оорлотуп жибердиңер окшойт. Мен өзүм барып көрөйүн деп мына кече Дордойго барып чогулушка катышып келди. Кана айткылачы, кайсы өлкөнүн президенти базарга барып чогулушка катышып атат? Кайсы өлкөнүн президенти базарга барып сатуучулардын көйгөйүн угайын, ошолорду өз көзү менен көрөйүн деп барып атат. Мына ошого дагы биздин ошол жердеги анча-мынча маданиятсыз адамдарыбыз президентке сөз көтөрүп, ушундай бир сөздөр сүйлөп атышат. Биз мындай өзүбүздүн урматтуу президентибизди баалай билишибиз керек. Жана ушундай элге кам көрөм деп чуркагандыгына биз колдоо көрсөтүшүбүз керек. Экинчиден, ишке ашырылып жаткан салык реформасынын шартында салык төлөөдөн бошотуу үчүн босого суммасын 8 миллион сомго жогорулатуу зарылдыгы боюнча көз караш көп айтылууда. Инфляцияны, баанын көтөрүлүшүн эске алып, босого суммасын 15 миллион сомго чейин жогорулатуу зарыл экендиги келип чыкты. Муну кече урматтуу президентибиз дагы айтты. 15 миллион сомго чейин көтөрөйлү деп атат. 15 миллион сомго чейин жөнөкөй сатуучулар bir жылда ошо 15 миллион сомго чейин товар сата турган болсо, эч нерсе төлөбөсүн деп атат. Төлөбөсүн эч нерсе. Эч нерсе 1 сом акчасын кереги жок деп атат. Ошо жөнөкөй адамдардан топтогон налог эмес, бизге негизинен биз түшүнүшүбүз керек болуп атат да, ККМди коюунун негизги максаты эмне? Бул налогду көп чогултуу эмес. Бул бир гана кичинекей тарабы. Эң негизги максат ККМди коюунун башкы максаты бул ошол биздин мамлекетибизге келип кетип аткан контрабандалык жол менен кирип аткан товарлардын баарын учетко алуу. Мына ошол болуп атат. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, жылда мына жакынкы мамлекеттик коңшубуз Кытайдын отчету чыгат. Ошондо алар айтып атат, эми мен толук суммасын билбеймин, приблизительно айтып атышат. Биз Кыргызстанга мисалга 15 миллиард долларлык товар импорттоп атабыз деп атат. А биздин кыргызстандыктар болсо айтып атат, бизге болгону 5 миллиард долларлык кирди деп атат. А калган 10 миллиард каякта калып атат? Калган 10 миллиард как раз ошол учетун албаган үчүн, ККМдин жоктугунан контрабандисттердин чөнтөгүнө кирип кетип атат. Алар налогто төлөшпөйт, товарды контрабанда жол менен алып киришет, ар түрдүү документтерди жасашып. Бул жерде дагы эч кандай документтерди бербей базарларга барып сатышат. Ошол негизинде өздөрүнүн пайдасын көрүшөт дагы, мамлекетке да зыян болуп атат. Элдин чөнтөгүнө да зыян болуп атат. Жана контрабандисттерди байытып атабыз. Мына ушул максат. ККМди коюштун негизги максаты контрабанданы тыюу. Мамлекетте жүргүзүлүп аткан ар бир товарды, ар бир сатылып аткан товарды учетко алуу. Аны менен биз жөнөкөй сатуучуларга кайра шарт түзүп берейли деп атабыз. Жөнөкөй сатуучулар ошол ККМди алып 15 миллионго чейин басса, жылдын аягына чейин бир айда 1 миллиондон ашыгыраак товар саткан болсо, аны үчүн эч кандай налог төлөбөгүлө деп атабыз. Налог төлөбөстөн жөнөкөй гана өздөрүнүн турмушун өткүзсүн. А эгерде 15 миллиондон ашып кеткен болсо, ошондо дагы 0,1 гана процент. 15 миллиондун 0,1% 15 миң сом болобу? Канча болот? Ошо 15 миң сом акчаны төлөгүлө деп атабыз. Мунун эмнеси жаман? Мунун эң жаманы эле ошол
жанагы контрабандисттердин жолун буугандык болуп атат. Ошондуктан контрабандалык жол менен иштегендер, жанагы базарда эбегейсиз көп акчалар тапкандар ушуга каршы чыгып атат. Элдердин башын айландырып атат. Ал эми биздин налогебиктер ошону жакшылап түшүндүрүп бере албай атат эл журтка. Мына президентибиз айтып атат. Ошо ККМди эгерде мына кээ бир ишкерлер айтып атат да, биз ККМ сатып алайлы деп барсак, банкка бар дейт, банктан дагы башка жака бар дейт, анан дагы бир кагазды алып кел дейт деп кыйнап атат деп атат. ККМди мамлекет ар бир сатуучуга бекер бериш керек. Биз бекер беришибиз керек. Аны мына ушул боюнча өкмөттүн алдына чоң тапшырмалар коюлду президент тарабынан. Үчүнчүдөн, көптөгөн соодагерлер жаңы электрондук салык салуу системасын жана кассалык машинаны колдонуу тартибин түшүнбөй жатышканын айтышууда. Бул жагдай мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлеринин түшүндүрүү иштерин жетишсиз жүргүзүп жаткандыгына байланыштуу. Мындан тышкары салык органдарынын айрым кызматкерлери салык реформасын майда чүйдөсүнө чейин түшүнбөгөндүгү жана ишкерлердин суроолоруна жооп бере алышпагандыгы бул жагдайды күчөтүүдө. ККМдердин колдонуу тартибин жакшылап түшүндүрбөй биздин салык инспекциянын кызматкерлери мына ушул ситуацияга келип такалдык. Ошолор алдын ала түшүндүрүш керек эле, алдын ала барып окутуш керек эле, алдын ала ушул иштерди жүргүзүш керек эле. Анын үчүн атайын өкмөттөн убакыт бөлүнгөн. Бирок көптөгөн салык инспекторлор мына ушуну жасаган эмес. Кээ бир салык инспекторлор муну жасагысы да келбейт, атайлап жасашпайт. Себеби ККМ кирип калган болсо эртең салык инспекторлор взятка ала албай калышат. Мына алардын өзүнүн жеке кызыкчылыгы. Мына бүгүнкү күндө болсо алар барып ошол рядда отурган сатуучулардын көпчүлүгүнөн взятка алышат, көпчүлүгүнөн алышат. Муну баарыбыз билебиз. Патентке деп туруп бир аз төлөтүшөт дагы, калганын өздөрүнүн чөнтөгүнө урушат. А эгер ККМ кирип кала турган болсо, ошол налогебиктер өздөрүнүн чөнтөгүнө эч нерсе ала албай калат. Мына булардын кайгысы ушул болуп атат. Бүгүнкү ситуацияга негизинен биздин налоговый инспекция иштеген инспекторлор күнөөлүү болуп атат. Мындан ары ошол налоговый инспекторлордун ишини катуу көзөмөлдөшүбүз керек. Алардын ишкерлер менен болгон байланышын, ишкерлерден алган взяткаларын, же болбосо ошого байланыштуу алардын жардам берип жашырган налогторду жашыруу боюнча инспекторлордун өздөрүн жоопко тартышыбыз керек. Мына ошондо оңолот. Инспектор таза иштей турган болсо, элге түшүндүргөн болсо, мына бизге окшотуп азыркы айтып аткандай кылып түшүндүрүп берип, эл менен сүйлөшө турган болсо, кечегиндей чоң проблемалар жаралбайт болчу. Ушуга байланыштуу ишкерлерге гана эмес, салык кызматынын кызматкерлерин өздөрүнө окутуу иш-чарасын уюштуруу күн тартибинде турат. Төртүнчүдөн, келип түшкөн маалыматтар боюнча жүргүзүлүп жаткан салык реформасынын айланасында кырдаалды айрым саясий күчтөр өлкөдөгү коомдук саясий абалды туруксуздаштыруу үчүн пайдаланууга аракет кылышууда. Ушуга байланыштуу укук коргоо органдары чагымчылдарды көкүткөндөрдүн ишин алдын алуу, бөгөт коюу боюнча ишти уюштуруп, мыйзамга ылайык чара көрүү зарыл. Себеби урматтуу кызматкерлер, өзүңүздөр жакшы билесиздер, мына кечээки болгон ушул ККМге каршы митингдерде, ага каршы интернеттерде чыгып аткан маселелер боюнча айтып коеюн. Бир мисал, интернетте бир адам ушул бир аптадан бери, бир жумадан бери күндө бир 10дон ашык выступление чыгарат да, 10дон ашык ар түрдүү. Ай биз ККМден кыйналып кеттик, ККМ мына элдерди кыйнап атат, ККМ деген ала турган болсок биз налогду көп төлөп калабыз, өкмөт жаман, президент жаман жана башка жаман деп күндө чыгарат. Күндө бир эле жолу чыгарбайт, бир 10дон ошондой публикация чыгарат. Анан мен тапшырма бердим, ай ушул адамды карагылачы, ким экен бул? Эмне кыйналып атыптыр буга? Эмне буга мынчалык күч келип атат? Десем, барып адамды алып келишти. Ал адамды алып келсе, ал адам эч кандай бу сатуучуларга тиешеси жок экен. Эч кандай бизнеске тиешеси жок экен. Эч кандай ККМге да тиешеси жок экен. Ал жөн эле көчөдөгү мына стройкада иштеген бир бала экен. Үйүндө жыртык диванда жатып алып туруп эле күндө ошол интернетке ошондой негативдерди чыгарат экен. ККМ эмне десе, ККМ эмне экенин да билбейт. Өмүрүндө налог төлөгөн эмес. Налог эмне экенин да билбейт. Бизнес эмне экенин да билбейт. Бирок жатып алып ошондой негативдерди чыгарып, элди көкүтүп атат. Анан сурап атабыз, ай сен эмне үчүн муну кылып атасың? Сага мунун эмне кереги бар? Десек, ал айтат, менин дейт лидерим камакта жатат, мен ошону чыгарып алышым керек.
Ошону чыгарып алыш үчүн ушул бүгүнкү болуп аткан негативтерди пайдаланып, элди козутуп, ушуну чыгарганга аракет кылышым керек. Көрдүңөрбү? Мына ушундай максаттуу түрдө жок жерден проблеманы пайда кылган, жок жерден элди көкүткөндөр чыгып атат. Мына ушулардын үстүнөн иштешибиз керек биз. Ушулар коомубузду ар түрдүү нерсеге түрткөнгө аракет кылып атышат. Андан сырткары, мен муну ачык айтып коеюн, кечээки митингчилердин арасында биз кээ бир ошо митингчилерди барып талдап чыктык, карап чыктык. Карап чыксак, арасында эч кандай бул дордойго тиешеси жок эле адамдар жүрөт. Контейнери деле жок экен ал жерде. Ал жерде соода сатык деле кылбайт экен. Эч жерде ал ККМ менен иши деле жок экен. Бирок ошол жерге барып алып туруп, патент керек деп туруп, президенттин сөздөрүн тоскоол кылып кыйкырып атат. Мына, булар болсо, булардын дагы өзүнүн максаты бар. Ошол бүгүнкү кемчиликтерди пайдаланып туруп, коомубузда кайсыл бир тос тополоңду жаратканга аракет кылып атышат. Мына ушулар менен иштешиңер керек. Туура биз соода сатык жасаган жөнөкөй адамдарга тийбешибиз керек, аларды колдошубуз керек. Бирок ошолордун арасына кирип алып туруп, деструктивдүү иштерди жасап, коомду козготконго аракет кылып, өздөрүнүн жаман саясатын киргизгенге аракет кылгандарды биз жазалашыбыз керек. Ошолор таап чыгышыңар керек. Ошон үчүн иштешиңер керек. Жөн эле карап отурбастан. Митинг болуп атат деп эле отурбастан, митингди кимдер уюштуруп атат? Кандай максатта уюштуруп атат? Ошолордун арасында жүргөндөр кимдер болуп атат? Талдап чыгышыбыз керек. Мына ошол жерде кыйкырып сүйлөп аткандардын бир нечесин дагы талдадык. Алардын ар биринин жана башында айткандай 2ден 3дөн 5ден контейнерлери бар. Ошол контейнерлерин алар 200-300 миң сомго арендага берип, айына эле миллиондогон сом акчаларды таап атышат. Бирок ошого налог төлөбөй атышат. Ушуларды карап чыгышыңар керек. Ал эми арасында туура, арасында кыйналган бизнесмендер дагы бар, арасында кыйналган соода сатык кылгандар дагы бар. Бирок алар түшүнбөгөндөр, ошолорго түшүндүрүшүбүз керек. Кече Горький паркында бир аял чыгып сүйлөп атат, мен гүл сатамын, гүл сатканга мага ушу ККМ кой деп мени кыйнап атат. ККМ койсом, мен көп налог төлөп калат экенмин деп. Ай туугандар, ошо гүл саткан аялга айтып койгулачы. ККМ койгон болсо, эч кандай налог төлөбөйт. Эгерде бүгүн патент менен айына 5 миң сомдон төлөп атып, жылына 60 миң төлөсө, жылына 60 миң патент менен төлөсө, а ККМди койгон болсо, жылына 1 сом дагы төлөбөйт. Себеби ал аялдын, гүл саткан аялдын жасаган кызматы айына миллион сомго жетпейт. Жылына 15 миллион сомго жетпейт. Демек ал эч нерсе налог төлөбөйт. Мына ошону түшүндүрүп айтып койгон адам жок болуп атпайбы? Ал аял болсо кече митинг келип алып ыйлап атат. Мен ушинтип гүл сатам, бирок мени ККМди кой деп атат, мени кыйнап атышат деп. ККМди койсоң, сен кайра налог төлөбөй каласың. Баягы патентке кетирип аткан 60 миң сомду жылына төлөбөйсүн деп түшүндүргөн жакшынакай адам жок болуп атат. Ошондуктан ушул ситуацияга келип такалып атабыз. Ал бул иштерди жүргүзүүнүн бардыгын мамлекеттик органдар жасаш керек эле. Ошол мамлекеттик органдардын арасында айрыкча налоговыйда иштеген кызматкерлер жасаш керек эле. Бирок алар өз ишин так аткарган жок. Ушуга байланыштуу биздин урматтуу элибизге, журтубузга, калкыбызга кайрылып кетет элем. Чагымчылыкка алдырбаңыздар. Жок жерден жөнөкөй эле чагымчылдардын сөздөрүнө кирип кетпеңиздер. Жөн чагымчылдар ошол элдеги бүгүнкү болуп аткан жакшы иштерди жаманга айлантып, тополоң кылып, кайрадан ушу элди бир ызычууга алып келгенге аракет кылып атышат. Мына ошого алдырып жибербешибиз керек. Эгер биз ага алдырып жибере турган болсок, мамлекетибиз кайрадан тополоңго кирет. Мына эми гана бутубузга туруп, эми гана мамлекеттүүлүктү кандай экенин сезип келе жатабыз. Мамлекеттин күчүн, баркын, мамлекеттин элге кылган жакшылыгын эми сезе баштадык. Ошондуктан ушул маселеге катуураак көңүл буруңуздар. Социалдык маселелер, ар түрдүү социалдык экономикалык маселелердин бардыгы чечиле баштады мына мамлекетибизде. Кайсы булуң бурчка барбай эле мамлекетибиздин бардык жерлеринде жол десең жол, мектеп десең мектеп, бул садик десең садик, жана башка социалдык объектилер, больницалар, жана башкалар, жанагы ипотекалык үйлөр бардыгы курула баштады. Мамлекетибиздин бардык облустук центрлеринде кайрадан аэропорттор өзүнүн калыбына келе баштады. Укук коргоо органдарына,
Айрыкча куралдуу күчтөргө өтө көптөгөн курал жарактарды, ок дарыларды, аскердик техникаларды сатып алып, мамлекетибиз күчтүү боло баштады. Биздин мамлекетибизди башка мамлекеттер бир аз болсо дагы өзүнө партнер катары тең кыла баштады. Мына ушул жетишкендиктерибизден, мындан аркы пландарыбыздан айрылып калбаш үчүн биз дестабилизацияга аракет кылган күчтөргө каршы толук бардык күчүбүздү жумшашыбыз керек. Бардык укук коргоо органдары, коопсуздук органдары жана башка мамлекеттик бардык органдар ушул ишке жапа-тырмак киришишиңер керек. Бирок ошол эле мезгилде жөнөкөй адамдардын, жөнөкөй соода кылган адамдарга толук шартты түзүп берип, аларга арасында адашкандары бар, арасында билбей сүйлөгөндөрү бар, жана башкалары бар. Аларга эч кандай кысым кылбагыла. Аларга наоборот жардам бергиле, түшүндүргүлө. Мына ошондой гана жакшылык болот. Биз мына ушинтип жыргатып койдук. Ошто Кара Сууда митинг өткүздүк, базарда Дордойдо өткүздүк, тиякта биякта митинг өткүздүк деп WhatsApp группаларда бири-бирине жардам берип, давай силер бу жерде өткүзгүлө, биз бу жерде өткүзөйлү, биз ушунча адам алып чыгайлы, силер ушунча адам алып чыккыла, айткыла, контейнерлерди жапкыла, базарларды жапкыла, анан кийин чыкпагандардын контейнерлерин алып койгула, базардан кууп чыккыла деген WhatsApp группалар бар. Мен ишеничтүү түрдө айтып коеюн, ошол провокаторлорго жазаңарды аласыңар. Алганда да каттуу жазаңарды аласыңар. Провокацияны токтоткулагын. Элди дүрбөлөңгө салганды токтоткула. Элибиз тынч, эсен аман, жакшынакай жашап, өзүнүн тиричилигин өткөзсүн. Биз мамлекет ошо жөнөкөй адамдардын жашоо турмушун жакшыртканга аракет кылышыбыз керек. Белгилей кетсек, электрондук салык салуу системасын киргизүү боюнча ишке ашырылып жаткан салык реформасы бийликтин коррупция, криминал менен күрөшүүдөгү жүргүзүп жаткан саясатынын маанилүүсү болуп эсептелет. Бул реформа көмүскөдөгү экономиканы ачыкка чыгарууга багытталган жана милдеттүү түрдө ишке ашырылышы тийиш. Биз контрабандага эмес, кылмыштуу дүйнөнүн бизнеске аралашып, бизнестеги ошолордун жүргүзгөн чоң суммадагы оборотторун жок кылууга аракет алдык. Ошону жок кылып атабыз. Ошондуктан көмүскөдөгү экономика чыгып атат алдыга. Ошолордун колдонгон акчалары, ошолордун колдонгон бизнестери бардыгы жөнөкөй адамдарга өтүп атат. Жөнөкөй адамдар колдоно баштады. Ошолордун акчаларынын, ошол кылмыштуу топтордун жүргүзгөн акчаларынын эсебинен көптөгөн объектилерибиз курулуп атат. Ошондуктан биз бул реформаны токтотпойбуз. Бул реформа аягына чейин чыгат, Кудай буйруса. Бардыгыбыз эртелиби кеч, бүгүн болбосо эртең, эртең болбосо бүрсүгүн бардыгыбыз кылган ишибизге жооп берүүгө тийишпиз. Ошол бүгүнкү кылмышка чектүү болгондордун бардыгы жооп берет эртең. Дагы бир жолу айтайын, налог реформасы бүгүнкү жүргүзүлүп аткан сөзсүз түрдө ишке ашууга тийиш. Биз ага жардам беришибиз керек. Мына президентибиз кече чечим кабыл алды, 6 айга чейин макул дагын үйрөнгүлө, 6 айга чейин дагын карагыла деп. Бизге ошол базардагылардын налогу менен эле мамлекетибиз байып кыйын болуп кетип аткан жери жок. Дагы бир жолу айтайын. Көп түшсө ошол жерден 50-60 миллион түшөр, 100 миллион түшөр. Ал налогдун акчасынан деле байып аткан жерибиз жок. Бирок биз тартипти киргизишибиз керек. Башка өлкөлөрдөгү налогторду карагыла. Башка өлкөлөргө салыштыргыла. Мына айтабыз, Францияда элдин баары кыйын болуп жашап атат экен деп. Франциялыктар өзүнүн тапкан кирешесинин 34%-ин мамлекетке берет. Испаниялыктар, Италиялыктар болсо 50-60%-ке чейин мамлекетке берет. Мына жакынкы эле өлкөлөрүбүздө 20-30%-ке чейин берип атышат. А биз болсо 0,1%, 1%, 2% айтып атсак дагы ушуган каршы чыккандар болуп атат. Ошондуктан биз муну акыл менен түшүнүшүбүз керек. Бул тартип деген болот. Мамлекеттин тартиби болуш керек ушуга. Ушуга көнүшүбүз керек. Көнбөстөн, жок мен көнбөймүн дегендерди биз мажбурлап көндүрөбүз. Мамлекеттин мыйзамын аткарууга биз мажбурлайбыз. Мамлекеттин мыйзамын аткарбайбы, жазасын алышат. Муну дагы айтып коюшубуз керек. Ири ишкерлерге кайрылып жатып, мамлекеттик саясат бүгүнкү күндө ишкердикти эркин өнүктүрүү үчүн максималдуу шарттарды түзүүгө багытталгандыгын белгилеп кетким келет. Муну уюшкан кылмыштуулук, коррупция сыяктуу терс көрүнүштөрдүн тамырын кыркуу боюнча көрүлгөн чаралар көбөлөндүрөт. Бүтүндөй өлкөдө керектүү инфраструктура жана башка зарыл шарттар түзүлүүдө. Ушуга байланыштуу ишкерлер мамлекет алдындагы жоопкерчиликти сезип,
мамлекет жүргүзүп жаткан реформаларды колдоо жаатында көмөкчү чараларды көрүшү керек. Ошондуктан ишкерлерди, базар ээлерин, сатуучулардын жакшы иштешин үчүн бардык зарыл шарттарды түзүүгө чакырамын. Болбосо жеке колдордогу базарларды мыйзамдуу негизде мамлекетке кайтарууга бийликтин саясий эрки жетет. Ал эми мамлекет сатуучуларды эмгектенүүгө зарыл шарттар менен камсыз кыла алат. Муну айтканын себеби, урматтуу угандар, эгерде жана башында айтып кеткен базар ээлери, 30 жылдан бери базарларды ээлеп отурган базар ээлери ошол жерде иштеп аткан жөнөкөй адамдарга, сатуучуларга жакшы шарттарды түзбөсө, өздөрүнүн баягы арендаларын азайтпаса, так элдер менен эсептешпей турган болсо, анда базарларды биз мамлекетке кайтарууга толук бойдон өзүбүздүн саясий эркибиз жетет. Ошо базар ээлеринен төлөбөгөн налогторун, ошол жерден жашырган акчаларын баарын сууруп чыгып туруп, мойнуна илип туруп, базарларды мамлекетке кайтарып коебуз. Мамлекет ошол жерде базарда иштеген адамдарга керек болсо контейнерлерди бекер берип коебуз. Керек болсо бекер берип коебуз, пайдалана бергиле деп. Налогуңарды төлөгүлө, пайдалана бергиле деп туруп. Мына ушуга жеткизбеш үчүн базар ээлерине дагы бир жолу эскертип айтып кетем. Урматтуу базар ээлери, ишкерлер, ошол жерде иштеген жөнөкөй адамдарга шартты түзгүлө. Аренда акыңарды азайткыла. Ошол жерде жолдорду оңдогула, инфраструктуралар түзгүлө. Туалеттен баштап столовойуңарга чейин оңдогула. Ар жагынан суук кирип, мына эртең кар болот, суук болот, кар жааса прям контейнердин астына жаап атат. Элдер тайгаланып ошол жерде жыгылып атат. А силер болсо аренданы топтоп коюп, акчаны жыйнап коюп отурасыңар. Ошондуктан урматтуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери, силерге дагы толук бойдон ушул боюнча тапшырма коюп кетемин. Бул республика боюнча бардык жерлердеги базарлардын иштерини контролдошубуз керек. Базардын ээлеринин, базар ээлеринин жасап аткан иштерин контролдогула. Так, базарда иштеп аткан жөнөкөй сатуучуларды эмес, жөнөкөй сатуучуларга тийбегиле. Жөнөкөй сатуучулар сатсын, базарын кылсын, иштесин, акчасын тапсын, бала чакасын баксын, биз ага шарт түзүп беришибиз керек. А базар ээлеринин бекиткен арендаларды ыксыз көтөргөндүгүн текшергиле. Ар бир контейнердин арендасы канча болуп атат? Керек болсо ушу мамлекеттик чоң кызматтарда иштеген мамлекеттик чиновниктердин базарларда көптөгөн контейнерлери бар. Ошолорду алып чыккыла. Биз элге көрсөтөйлү. Кайсыл базарда кайсыл депутат болобу, мамлекеттик чиновник болобу, же болбосо башка коомдук ишмери болобу, канча контейнери бар. Алардан канча аренда топтоп атат. Айына канча пайда көрүп атат, жылына канча пайда көрүп атат. Мына ошолорду алып чыгайлы. Мына ошондо элибизге түшүнүктүү болот. Бүгүнкү күндө мамлекет эмес, мамлекет элди кыйнап аткан жок. Ошол базар ээлери элди кыйнап атат. Ошолор айтып алып чыгып, митингтерге алып чыгып токтотуп калайлы ККМди деп ошолор безилдеп чуркап жүрүшөт. Мына ошол боюнча чараларды көрөсүздөр деген ойдомун. Себеби мунун баардыгын силерге жеткизип, жеткиликтүү кылып айтып койбой турган болсо, көбүңөрдүн оюңар башкача болушу мүмкүн. Кечээки болуп аткан митингтерде дагы бир жолу айтып коеюн. Урматтуу мамлекетибиздин башчысы, президентибиз Садыр Кожоевич ошол элдерге, жөнөкөй адамдарга шарт түзүп берүү үчүн баардык күч аракетин жумшап, баардык мамлекеттик органдарга тапшырмаларды коюп, жөнөкөй адамдарга тийбегиле, ошол соодагерлерге жардам бергиле, ошолордун налогторун албай да койгулачы, ошолор кичине бала чакасын багып бутуна туруп алсын деп ушундай бир жакшы мүдөө менен, ой менен силерге жардам берейин деп атат. Ошону туура түшүнүп жана жакшы кабыл аласыздар деген ойдомун.